بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت رعد. Уюлдук телефон тууралуу насаат. Шейх Абдуллах Аль-Бухари айтты. Урматтуу мусулман бир тууганым, Үмөт ТВ каналы өсүп өнүгүүсүнө жардам бериңиз. Лайк басып, комментарий калтырсаңыз, видео тезирээк көп адамга жетет. Иншалла. Аллах силерге берекесин берсин. Мен бир көйгөйлүү маселеге токтолгум келип турат. Ал көйгөйлүү маселе бүгүнкү күндө адамдар зыяндуу нерсеге берилүүсү. Ал зыяндуу нерсе эмне экенин билесиңерби? Ал зыяндуу нерсе адамдар телефонго көз каранды болуп калгандыгы. Карасаңар, бул чоң бале. Бул телефон адамдарда кан сыяктуу айланууда. Ал жанагы кадимки эле мобилдик телефон. Эртеден кечке социалдык тармактардан жана башка ушундай сыяктуу нерселерден чыкпай аны менен ойноп олтурган. Андан чыга албай калышты. Алардын санаасынын баары эле ошол аппараттар болуп калды. Үйдөбү, көчөдөбү, мечиттеби, үстү жактабы, же асты жактабы, жада калса даратканага чейин ала кирип, ошол жактан да колдонгондор бар. Айтоор кайда жүрбөсүн, кечке эле ошону менен алек болуп калышты. Бул эмне кылгандык? Сен аны менен эмне кылайын деп атасың? Сен эмне каалайсың? Сенин максатың эмне? Эмне сен мусулмандардын көйгөйүн ушул телефон менен чечейин деп атасыңбы? Деги сен эмне кылгың келип атат? Ал жерде жөн эле пайдасыз сөздөр жазылып жатпайбы? Бул эмне деп айтты? Тигил эмне деп жооп берди? Бул эмне кылып койду экен деп сөз ташыган ушакчылар сыяктуу. Адамдарды жакшылыктан тосуп, жамандыкка жол ачкан бузуку киши сыяктуу. Телефонсуз жашай албай калгандай. Телефону жок болсо бир мүчөсү бөлүнүп, же бир жерин жоготкон сыяктуу. Жада калса уктаганда да жанына телефонун коюп жатат. Түн ичинде карайм деп. Себеби ал ага көз каранды болуп калган. Мындай кылган туура эмес, туугандар. Ошондой болуп илимди кааласаң кана. Илим алууга ошондой жан талашып берилсең кана. Ошол пайдасы жок тигил айтты. Бул айтты деген нерсени билип, эмне болуп кеттиң? Алар айтканын билдиң. Анан эмне болду? Бир пайда болдубу? Андан эч бир пайда таппайсыңар. Мусулман бир туугандарым, убактыңарды жөн эле коротпогула. Өмүрүңөрдү текке кетирбегиле. Кээ бир адамдар кайсыл жерде болбосун, ошол телефону менен алек болуп атканын көрөсүң. Жада калса мечиттин ичинде дагы ошону менен алек. Намаз аяктап, имам салам берер замат телефонун ойлоп, чөнтөгүнөн аны дароо ала чыгып карайт. Намаз окуп жаткан учурумда телефонумда эмне болуп кетти экен, ким эмнени жазды экен деп. Андай адамга баары бир, кандай коом болбосун, ээрчий берет. Жакшыбы, жаманбы, жалганбы, жинби, инсанбы, баарын ээрчий берет. Ошол сен окуп жаткан нерсени жин жаздыбы, же инсан жаздыбы? Сен кайдан билесиң? Балким жин жазгандыр. Аллах Таала инсандарда жок күч кудуретти жиндерге берген. Аллах Араф сүрөсүнүн 27-аятында минтип айтат. О адам балдары, шайтан ата энеңердин, тактап айтканда адам ата менен обо энеңердин уяттуу жерлерин көрсөтүү үчүн кийимдерин чечип, бейиштен чыгарган сыяктуу силерди да азгырып койбосун. Ал шайтан жана ага окшогон жиндер силерди силер көрбөгөн тараптан көрүп турушат. Аллах сага берекесин берсин. Сен ал аппараттарды кандай максатта колдоносуң? Ооба, ал нерседе пайда бар. Бирок сен аны этият менен абалыңа карап пайдалан. Анын пайдалуу жактарын алып, зарылчылыкка гана колдон. Бирөө жарым менен байланышканда маанилүү нерсени гана сүйлөш. Ток этер нерсени гана айт дагы бүтүр. Илгери бул аппараттар жок кезде адамдар кантип жашашчу эле? Эмне алардын жашоолору токтоп калганбы? Аллахка шүгүр. Ансыз эле алардын жашоолору болуп келген. Андыктан мындай пайдасыз нерсени таштайлы, туугандар. Аллах силерге берекесин берсин. Андан көрөп пайда бере турган нерсе менен алек болгула. Ошол арзыбаган нерседен көрө илим окугула. Акылдуу аппараттар десе эле адамдар, ооба, бул акылдуу экен деп макул боло беришет. Бирөө жарым суройт, эмнеге, кандайча, бул аппарат кантип акылдуу болуп калды деп. Эмне? Ошол буюмдун акыл ээси барбы?
акылдуулук туубаса болот. Анан ал өнүгүп өсчү нерсе. Акылдуу деп адам баласына гана айтылат. Буюм эмес. Жада калса жаныбарлар да акылы барларга кирбейт. Жаныбардын акылы бар деп өтмө мааниде, кайыр түрүндө гана айтылат. Акылдуу деп ой жүгүрткөн акыл ээси ордунда болгон инсандарга гана айтылат. Үнсүз буюмдун акылы бар деп айтылбайт. Эмне бул микрофон акылдуубу? Же бул стол акылдуубу? Ушундай да болмок беле. Алардын мындай акылдуу программалары бар экен деп ишенип алышкан. Мунун баары ары каттап суу кечпей турган сөз. Ошол аппараттарды ким жасап атат? Адамдар жасап атышабы? Же андай эмеспи? Мен Аллахка ант ичип айтам. Андай аппараттар кандай гана таң каларлык болсун, же эмне деп гана алдашпасын. Аларда 100дөн 1% дагы акыл жок. Эч качан мындай нерселерге ишенбегиле. Кантип ошол буюмга акыл кирип акылдуу болуп калсын? Ал жөн гана буюм. Аны жерге ыргытсаң, эмнеге мени ыргыттың деп үн чыгарып сурап да койбойт. Аллах Таала силерге берекесин берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.